Түркиянын Изник шаарындагы 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жыйынтыкталып, спортчуларыбыз чоң ийгиликтер менен мекенибизге кайта башташты. Бүгүн 5-октябрда кыздар арасында алыш белбоо күрөшүнүн эркин түрү боюнча 55 кг салмакта алтын медаль алган Элзада Момунжанова Ош эл аралык аэропортуна конду. Аны тосуп алуу аземине Ош шаардык спорт комитетинин жалпы жааматы, бир тууган саналаштары чогулушкан. Кызым мүнөзү аябай мындай эркектей, айтканын кылып, өзүнчө максат кылып, ушу максатына дайым жеткенге аракет кылат. Биз да эч качан тоскоолдук кылбайбыз. Ушундай дайым ийгилик коштоп жүрөт. Ушу кызыбыз менен сыймыктан жүрөбүз. Элзада 1-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюну Кыргызстанда уюштурулуп башталганда эле жеңүүчү болууну максат кылган. Буга чейин спортчунун куржунунда 2 алтын, 1 коло жана күмүш медалы бар болсо, кезектеги көчмөндөр оюну ага 3-чү алтынды белек кылды. Ал бул мелдеште атаандаштары күчтүү болгонун, 4 балбанды жеңип, финалда ирандык балбанды 2-0 эсебинде утканын айтат. Биринчи бул жеңишке жетиш үчүн албетте тынбаган мээнет керек. Алдыга адамда план болуш керек, эмгек болуш керек. Өзгөчөлүк менден күчтүү, менден чоң кыздар болду менин салмагымдачы. Бир акылды иштетип, өзүнүн күчүн өзүнө жумшоо ушул болду менде. Милдеттенме кой, бир ушул нерсеге жетишим керек деп. Бул кызыбыз ушул аракетчилдиги ошол атасы тапкан. Анан кызыбыздын сыймыгы ушул чемпион болгондугу, дүйнөнүн чемпион болгондугу, алтын медаль алгандыгы, бул биздин сыймыгыбыз эмес, бул кызыбыздыкы эмес, бүтүндөй кыргыз элиники, баардыгыбыздыкы. Бул Элзада тууралуу айтсам, сөз абдан көп. Мен ушунча толкунданып турам. Абдан толкунданып турам. Себеби биздин ошол аймакта биринчи жолу чемпион болуп, биринчи жолу алтын алган кызыбыз мына ошо Элиза. Көчмөндөр оюнунда Кыргызстан эң көп медальга татыган мамлекеттерден сап башына чыгып, 13 спорттун түрүнөн 58 медаль биздин өлкөнүн куржунуна өттү. Жалпысынан алыштын эркин түрү боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасы 5 алтын, 2 күмүш жана 3 коло жеңди. Анын ичинен Ош шаарынан кеткен 5 спортчу 2 алтын, 1 коло менен кайтышты. Биздин Кыргызстандын курама командасы да бар, анын ичинде Ош шаарынан 2 спортчу кыздарыбыз жана 2 балдар барган. Алар 2 биздин мына кызыбыз өзүнө белгилүү болгондой экинчи, биринчи месарда отурушат. Элзада, Нурзада деген кыздарыбыз, ал эми Аширов Ороз эркектер арасында 3-чү орун месарга ээлешти. Эми биз айтсак бул сыймыктан алды десек болот. Биз Ош шаарынан барып ушундай чет мамлекетке чыгып Кыргызстандын желегинде элбирет атканга. Түркиянын Изник шаарында өткөн 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 29-сентябрда башталып, 2-октябрда жыйынтыкталды. Ага 102 өлкөдөн 3000дей спортчу катышты. Белгилей кетсек, Кыргызстандын демилгеси менен 2014-жылдан бери өткөрүлүп келген дүйнөлүк көчмөндөр оюндары буга чейин 3 жолу Ысык көлдө уюштурулган. Эми 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Казакстанда өтмөй болуп турат. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.